Ала Медино районундагы 24.000 гектар суга жерин суу менен камсыздоодо колдонулган каналдардын 60 километрин тазалоо ишине берилген. Бүгүнкү күндө 64 чарчы метринин иш планы аткарылды. Район башчысынын айтымында 1 апрелге чейин жазгы талаа жумуштарына болгон даярдык толук бүткөрүлөт. Быйылгы жылга ушул 60 километр каналды тазалайбыз деп, бүгүнкү күндө ошол 60 километрдин 14 километрин механическа, калган 60 километрин 46 километрин ашар метод менен деп. Механическа райондун территориясына 5тен ашык экскаваторлор иштеди, бүгүнкү күндө да иштеп атат. Механическаны биз 25 километрин тазаладык, бул 107%. Каналдардын ремонтун бүгүнкү күндө бардыгын ремонттоп почти бүттүк. Ошондой эле иштер Панфилов районунда аткарылууда. Райондо ички жана чарбаралык каналдардын 114-нө капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Аймак ичинде жалпы 28 миңден ашык гектар суга жери бар. Ошо 114 километрде ар бир жумаларга ар бир 10 күндүккө бөлүп 1 мартка чейин толук түрдө тазалоо планын өзүбүздүн алдыбызга койдук. Кудай буюрса айыл өкмөттөр тарабынан жергиликтүү ошо фермерлердин өздөрүн ошол ашар ыкмасы менен тартуу максатында ошолордун баардыгын тазалап 1 мартка чейин ишке киргизебиз деп пландаштырып турабыз. Ал эми облус боюнча сугат иштерин баштоого ар каналдарды тазалоонун дээрлик 42% иш жүзүнө ашырылды. Тоңдо кеткенден баштап, жазгы жылуу болгондон баштап убактысында иштер тезирээк жүрүп баштайт да. Мындан тышкары дагы гидропост коет, гидроучасток коет, башка деген баягы сооружениялар бар. Алар да ремонттон өтүш керек. Жалпы болсо ички ирригация боюнча бир 20 миллионго жакын акча жергиликтүү бийликтен, АВПлер жана суу пайдалануучу ассоциациялардан акча каражат пландаштырылып атат. Мындан тышкары жана суу чарбаларынын башкармаларынын тарабынан дагы 17 миллион сом акчага каражат каралган. Эскерте кетсек, Чүй облусуна ирригациялык жумуштарды аткарууга 30 миллиард сом акча каралган. Тиешелүү кызматтар жазгы талаа иштеринин кечеңдешин алдын алуу үчүн бар аракетин көрүүдө. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.